Мен Баткен обласына караштуу Баткен районунун Карабак айылында туулгам. 1992 жылы. Мен Дордойдо 5-6 жылдан бери ошо араба сүрөп иштейм. Ошол өзүм 3 баланын атасымын. Bir kızım, 2 balam var. Dordoy konusunda turam, buyakta kvartirada, Батирде. Негизи бул 2009 башталган экен, бул эмечи эко тартип коомдук фонд 2009 ачылып, ошо мен 2019 угуп, 2020 ошол эмеге мүчө болуп кирдим да. Ошол жумасына эме кылабыз, 2 жолу, 3 жолу рейдке чыгып турабыз, мына Чүй областарына. Негизинен алганда общий 5 фото капкан болду, 5 тең Россиядан алынды. Ошо мен өзүм бирөөсүн алып бердим, мага калган досторума айтып, ошо досторум ошо Россияда иштеген досторум эме кылып берди, алып беришти. Фото капкандар Батыш Тянь-Шань коруктарына коюлду. Балдарга ошол рейдке чыкканы эмеси жок. Жана минген ат жок, вообще калың карда ошол рейд кылып текшерип келели деген эмеде вообще бир улоосу жок эмени көрүп, ошол кылып аткан балдардын ишини көрүп өзүм унанып, ошол жүрөгүмдөн өзүм ошо чечим чыгарып, ошол үнүп жүргөн автоунааны ошо балдарга берсем деген чечим чыгып, үй бүлө менен кеңешип, ата энем менен кеңешип, ошол автоунааны ошака балдарга бердим. Өзүм деле ошо жаратылышка кызыгам. Ошондо бизден кийинки муундарга калтырыш керек да, ошо бүт баарынычы жаныбарларды азыр мыйзамсыз эле атып салып, бүт баарын эме кылса, бизден кийинки муундарга эч нерсе калбайт да.